Күн тәртиби боюнча кимде кандай сунуш бар, урматтуу депутаттар? Адаган Кусанбаевич. Саламатсыздар. Мен бир нерсени тактап алайын деп атам. 6-7 маселени кароого келгенде бир демилге көтөрбөйсүңөрбү, жабы өткөрөлү деп. Андай я. Жокпу ошондой? Ачык өтөбү бүгүнкү жыйын? Мен ошону тактап алайын дедим. Рахмат. Бул жерде сиз суроо берген боюнча Адакан Кусанбаевич, албетте баардыгыбыз эле маалыматты ачык айкын жеткизгенге аракет кылабыз. Анан кийин албетте ол депутаттардын кандай сунушу бар, аны мен айта албайм, бирок мен негизи каршы эмесмин. Ачык өткөнгө. Мен ошону сурап атам да, сизден бир депутаттардан кокустан бир сунуш түшүп кетпейби? Мен эми башка депутаттар үчүн жооп бере албайм, Адакан Кусанбаевич, мен өзүм үчүн жооп бере алам. Мен эми үчүн айтып атам, эгерде ошондой сунуш түшкөндөн кийин колдоого ээ болуп кете турган болсо, бул жерде отуруунун кажети жок. Мен кете берсем деп ошону сурап атам. Анан аябай моундай болуп талкуулап келип, анан ичинде сыр бар экен деп, мына кечээ Өзбек парламенти муну ат тезегин кургатпастан ратификация кылышты. Себеби аларга бул өтө маанилүү, өтө керек. Ачык болгондо дагы 2 сааттык алардын жыйындарынын бардыгы YouTube каналдарда бардык жерде болуп атат. Бизде азыр сунуш түшө коюп өтө баалуу. Мен жабык өткөрүү сунушун берем деген болсо, анан баарыңар колдоп берип, бекер убакытты алдырбайын деп атканым да.